Казакстанда 2 ай мурун каза болду деп сөөгү жерге бериле элек адам үйүнө кайтып келгенин жергиликтүү ЖКМКлар жазууда. Анда айтылган маалыматтарга караганда Атура шаарына жакын аймактардын биринен 63 жаштагы Айгали аттуу тургуну 20-июнда үйүнөн чыгып кеткен бойдон үйүнө кайтып келген эмес. Кийин полиция жакындарынын өтүнүчү менен жоголгон жаранды издөөгө алып башташкан. Издөө иштеринин натыйжасында ал адамдын сөөгү табылганын, анын таанып билүү үчүн жакындары өлүк сактоочу жайына чакыртышкан. Бирок сөөк чирип кеткендиктен аны экспертизага тапшырышып, жыйынтыгында адистер каза болгон адамдын сөөгүнүн 99,92% дайынсыз болуп жаткан адамдыкы экенин аныкташкан. Андан кийин ал адамдын сөөгү жерге берилген. Бирок арадан 2 ай жакын убакыт өткөндөн кийин дайынсыз болуп жаткан адам үйүнө кайтып келген. Ал коңшу айылдардын биринде жалданып иштеп жүргөнүн айтып берген. Учурда жакындары экспертиза адистерин сотко берүүгө камынууда.